Чоңалайда абал курчуп турат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 4-июнда эртең менен Ош областына караштуу Чоңалай районуна чукул учуп кетти. Мунун алдында УКМК караштуу чек ара кызматы аталган райондогу кыргыз-тажик чек арасынын жанындагы Унжу булак тилкесинде абал чыңалып турганын билдирген. Чек ара кызматынын саат таң 6-дагы маалыматына караганда, тажикстандыктар чек аранын тактал элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтты. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап, Тажикстан расмий өкүлдөрүнө кайрылууда, бирок Тажикстан расмий адамдары телефон чалууларга жооп бербей жатат деп билдирди чек ара кызматынан басма сөз кызматы. Түзүлгөн чыңалуудан улам кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн режимде нөөмөт өтөп жатат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Чоңалайдагы такталбаган жерге аскер техникаларын койду. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы абал чыңалган бойдон турат. Бул маалыматты бүгүн 4-июнда эртең менен УКМКнын чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Тажик тарап кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык делегацияны буга чейин жүргүзүлгөн келишимдерин бузуп, 4-июнда саат 03:00 чамасында Ош облусунун Чоңалай районундагы Унжу булак аймагындагы такталбаган чек ара аймагындагы контейнерлерди орното баштаган деп айтылат расмий маалыматта. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча тажик тараптан автомобилдер жана жеңил брондолгон техникаларды аскер кызматкерлери чогулуп жатканы байкалууда. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Жерин тажиктерге өткөрүүгө шектелген Жеңиш Разаков жазасын алабы. Өткөн жумада президент Садыр Жапаров Баткенге барып жергиликтүү элдин датын укту. Кайрылгандар бир ооздон Жеңиш Разаковго ачууланышып, Баткендин жерин Тажикстанга өткөрүп салганын, каршы чыккандарды коркутканын айтышты. Дал ушул Эргулдун айынан жыр чатактар байма-бай болгону, жерибиздин коңшу өлкөгө өтүп кеткенин талкуу жаратты. Садыр Жапаров тиешелүү документтерди карап, Жеңиш Разаковго баа бере турганын убадалады. Эми чыныгы күнөөкөр жазасын алабы. Эске сала кетсек, мурунку бийликтердин убагында Разаков Баткен областык ички иштер башкармалыгынын начальниги, губернатор, вице-премьер-министр кызматтарын аркалаган. Дал ушунун убагындагы тажиктер менен талаш жараткан жерлерди бийлик тыкырыйлык деп жазасын берсе, кийинки чиновниктерге да сабак болот эле. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Чек ара кызматы октон жаракат алган экинчи жоокер да көз жумду. Баткен облусунун Паскар айылындагы куралды этиятсыз менен колдонгон экинчи чек арачы да көз жумду. Бул тууралуу УКМКга караган чек ара кызматы кабарлады. Эске салсак, 1-июнда кыргыз-тажик чек арасынын аймагында кызмат өтөп жүргөн аскерлердин бири куралын этиятсыздык менен колдонуп, анын кесепетинен чек ара кызматынын бир аскери каза болуп, экинчиси жаракат алган. Факты боюнча тиешелүү органдар териштирүү жүргүзүүдө. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев камалат. Бирок тендер коррупциясы боюнча Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевди камакка алуу бул операцияны ишке ашыруу вазыйпасы жакынкы күндөрү ишке ашышы мүмкүн. Албетте жогорку жактан команда болсо. Негизи жеп ичкени ачыкталса, эч ким коргоосу керек. Азырынча күч органдары Сарбашевди кармоого ашыгышып, бирок тоскоолдуктар жаралатканы каңкууланды. Булак Азия Ньюс. Эл чындыкты билсин. Орхан Инандыны табууну талап кылып, Айтматов дагы митингге чыкты. 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны табууну талап кылгандар кайрадан өкмөт үйүнүнүн алдына митингге чыкты. Митингге 200дөн ашык адам катышууда, арасында мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматов дагы бар. Инандыны табууну талап кылгандар 1-2-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин астында митинг өткөргөн. 3-июнда Жогорку кеңештин имаратынын алдына чогулган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3-июнда дайынсыз жоголгон Орхан Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрүп, аны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Орхан Инандынын эшиги ачык калган машинасы 1-июнга караган түнү таңга жок өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милиция карызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31-майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Кыргызстанда 20дан ашуун Сапат жеке лицейин эл аралык Ала Тоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги туркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Алайдын акими Абыкеев чек арабызды коргоо алганга даярбыз. Бүгүн түнкү саат 03:00 чамасында тажик тарап такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип, контейнер кое баштаган. Унжу булак аймагында кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга Ош облусунун Чоңалай районунун акими Темирболот Абыкеев билдирди. Ал кыргыз тараптан аскерлер жана атайын техника тартылбаганын белгиледи. Азыркы учурда негизинен абал тынч. Бишкектен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган делегация
делегация келе жатат. Жергиликтүү тургундар чогулган жок, ал жакта карамык чек ара заставасы бар. Жай тургундарга кооптулук жаралбайт. Контейнер коюлган жер калктуу конуштан аябай эле алыс жайгашкан. Биз тараптан аскери техника тартылган жок. Азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатат. Бирок бардыгы даяр турат. Тиешелүү тараптан команда болсо эле биз өз чек арабызды коргоп алганга даярбыз, деди аким. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Салымбеков урук туугандар менен мамлекеттүүлүккө шек келтирди. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосунда Аскар Салымбеков урук туугандары менен ыплас иштерди жасаганы, акчаны күчүнө салышканы, мыйзамдарды одоно бузушканы тастыкталды. Мамлекеттин түзүмүнө зыян кылышты. Дал ошонун натыйжасында шайлоо жокко чыгып, олигархиялык баскынчылыкка каршы бийлик бөгөт койду. Албетте, биз так маанинде мүнөздөп атабыз. Аныгында Аскар Салымбековдун бийликке умтулганына, шаарды басып алууга аракет жасаганына кандайча баа берилет? Күч органдары дыккат изилдеп, үй бүлөлүк араандын ачылганына анализ жасап, мамлекетке кара коркунучу тастыкталышы шарт. А болбосо улам бир миллиардерлер мамлекеттүүлүктү бузууга жолкунушуп, элди сатып алуу менен эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч жарата береби? Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Президенттин бир тууганын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдө акча алгандар кармалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун бир тууганын атынан жамынып, өзгөчө ири өлчөмдө акча алып жаткан шылуундар кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдары менен байланышы жана жеке тааныштыгы бар делген фактыларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы аныкталды. Такталгандай А, Б жана Б, М аттуу жарандар Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун атын жамынып, алдамчылык жол менен жана адамдардын ишенимине кирип алып, калктын керектөөчү товарлары бар контейнерлерди экспорттоо маселесин чечүү үчүн өзгөчө ири суммадагы 1 миллион 250 миң АКШ доллар өлчөмүндөгү Казакстан аймагында жайгашкан МТ аттуу жарандын каражатын ээлеп алууга аракет кылганы аныкталды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК кылмыш жана жаза кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүмү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 2021 жылдын 3-июнунда ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча талап кылынган суммадан каражаттын бир бөлүгүн алгандан кийин А, Б аттуу жана Б, М аттуу жарандар кармалган. Кармалган жарандар тергөө камак жайына, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын УКМК мамлекеттик органдарынын жооптуу кызматкерлерин, ошондой эле алардын жакын туугандарын аты жөнүн жана аброюн кылмыштуу максаттарда колдонгон адамдарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдардын чегинде катаал чаралар көрүлөрүн эскертет. Ушундай фактылар болгон учурда 0312 62 05 85 0312 66 04 75 Кыргыз Республикасынын УКМК нөмөт бөлүмүнө кайрылыңыздар. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Кумтөр Эрбол Султанбаев камоолор тууралуу дооматты четке какты. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев кумтөр ишине байланыштуу соңку камак алуулар тууралуу билдирүү таратты. Анда бул кылмыш иштерин саясат менен байланыштырып, саясий куугунтук катары баалоо орунсуз экени айтылган. Бул иштер саясий куугунтук, саясатка байланыштуу деген сыяктуу билдирүүлөр орунсуз. Жүргүзүлүп жаткан иштерден саясий себеп издеп, тергөөнүн объективдүүлүгүнөн шек санаган айрым жарандардын сөздөрүндө эч кандай негиз жок. Мен бардык тараптарды сабырдуулукка чакырар элем. Чекитти тиешелүү компетенттүү органдар коюшу керек деп жазылат билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Тазабек Икрамов 2-июндагы парламент отурумунда депутаттарды камакка алуунун мыйзамдуулугу тууралуу маселе көтөргөн. Депутат Канат Исаев 3-июндагы парламент жыйынында кумтөр иши боюнча камалган саясатчыларды үй камагына чыгарууну суранган. 31-майда кумтөр иши боюнча депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Золупкаров 2 айга камакка алынган. 2-июнда мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, мурдагы депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев 2 айга камалган. Булак Азаттык.